Salam dostlar, bizdin sonundu kanalına hoş gelipsizler. Sizler menen жаңы сабак баштайбыз. Бүгүн сиздерге ондай болгон жоолук үчүн эң жөнөкөй үлгүнү көрсөтөйүн дедим. Анда эмесе баштадык. Сиздерге жип торине алыңыздар. Анда баштадык. Жипти колубузга ороп алабыз. Ороп рабочий жипти тартып алып 4 аба илмегин илебиз. 1 2 3 4 аба илмегин илгенден кийин накид алып 4 столбик с накидем коебуз. 3'tü 1 aldık. 2 stolbik nakidem 3 ön aldık. Emi 3 hava ilmegini alabız. 1 2 3 ушул эле жерге дагы накид алып столбик коебуз. Токуйбуз. 1 2 3 koyup 1 awa ilmegini alabız. Dagı 1 stolbik nakidem tokuyuz. Tokup bütkөндөн кийин жанакы кичинекей жибибизди тартабыз. Тартканда мындай узор пайда болот. Мындай узор пайда болду. Эми 4 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 үлгүбүздү бурап алабыз, айлантырып, алмаштырып. Жанакы 1 аба илмегин алган жерге 3 столбик 1 накид менен алабыз. 1 2 3 Эми 1 аба илмегин alabız. Жана 3 аба илмеги токулуп кеткен жерге, мына бул жерге 3 столбик алабыз. С накидем 3 столбик алабыз. 1 2 3 бардык үлгүдө бардык немелер 3'тен кетет. 1 2 3 аба илмегин алабыз. Ошол эле жерге 3 столбик 1 накид менен алабыз. 1 2 3 1 awa ilmegini alabız. Эми жанагы 3 столбик токуп жанына 1 4 воздушный петля алып кеткенбиз аба илмегин. Ош жерге саябыз. 3 столбик накидем алабыз. 1 2 3 Эми 1 аба илмегин алабыз. Ошол эле жерге 1 столбик накидем алабыз. Мындай узор пайда болду. Эми 4 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 кайтабыз. Нар жака кайра эле баякы жерге саябыз. 3
stolbik nakidem alabız. 3 stolbik nakidem alabız. 1 ava ilmegi emi bir ava ilmegi alınıp ketken жерге stolbik nakidem 3'tü alabız. 2 3 bir ava ilmegini alabız. Merde 3 ava ilmegi bolgon жерге nakit menen 3 stolbik koyabız. Nakit menen 3 stolbik koyabız. 2 3 emi 1 2 3 ava ilmegini alabız. Kayra ele oşal ele жерге dagı nakit menen 3 stolbik koyabız. 2 3 bir ava ilmegini alabız. Bir ava ilmegi alınıp ketken jer ötkөнгө katardan oşo жерге 3 stolbik nakit menen alabız. Eң jönököy үлgü, eң jönököy. Ava ilmegini alabız. Dagı çekede 1 3 ava nakit menen stolbiktин janına 1 taştap ketkenbiz de oşo жерге alabız. 3 nakit menen 3 stolbik aldık. Emi 1 ava ilmegini alıp durup oşo жерге ele 1 stolbik koyabız. Mындай узор болду мына. Emi 4 ava ilmegini alabız. 1 2 3 4 kaytabız nemege kayra ele oşol ele жерге 3 nakit menen 3 stolbik koyabız. Nakit menen 3 stolbik koyabız. Ava ilmegi dagı janakı ele жерге ava ilmegi alıngan жерге 3 stolbik nakit menen ava ilmegi dagı kийинки boşlukka 3 stolbik nakit menen ava ilmegini alabız. Emi Nogu sen ortosu bolot, көрүп атасыздарбы? Ортосунда 1 2 3 4 1 катар, 2 катар, 3 катар, биз 4-нчү катарга келдик. Накит менен 3 столбик алабыз. 1 2 3 айырмачылыгы ошол накит менен ортодогу алгандан кийин 1 2 3 ава илмегин алабыз. Ал ортосу болот. Анан дагы 3 накит менен столбик алабыз. 2 3 эми 1 ава илмеги дагы бош жерге келип 3 накит менен 3 столбик алабыз. Nakit жипти чыгарып столбик ава илмеги боштондукка келдик. Берге дагы 1 2 3 1 ава илмеги эми берге дагы 3'tü коебуз. Nakit çıktık. Stolbik 2 nakit
столбик ава илмеги и 1 столбик. Мына моундай пайда болду. Мына 1, 2, 3, 4 катар болду. Ортодо центр, орто чекесинен жолугубуз жогору жакта козулуп көтөрүлөт. Дагы ошентип уланта беребиз. Бул үлгүнү өзүңөр каалагандай размерде токуп алсаңар болот. Азыр мен силерге бул катардын аягына чыктык. Эми мындай болгон узор пайда болду, үлгү. Буну силер чоң, кичине өзүңөргө кандай каалагандай токуп берсеңиздер болот. Негизи узорубуз эки чекесинен чоңойот. Бул центрден 3 ава илмеги менен токулуп кетет. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Токуңуздар. Суроолор болсо жазыңыздар. Лайк басып, комментарий жазсаңыздар, жооп бергенге аракет кылам. Келеки сабактарда жолугушканча саламатта болуңуздар.